Кутмандуу таңыңыздар менен замананы көрүп жатасыздар. Биринчи таңкы мейман түрмөгүбүздү баштайбыз. Бүгүн келген меймандарыбыз алыстан келди. Акылбек Алыбаев, Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын директору. Кутмандуу таңыңыз менен. Алмагүл Алсейитова айым, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Кутмандуу таңыңыз менен. Алмазбек Бекботоев, Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын көркөм жетекчиси. Бүгүн Талас облустук музыкалык драма театрынын 15 жылдыгына карата Борбордук Бишкек шаарында атайын бир катар иш-чаралар өтөт экен. Кутмандуу менен куш келипсиздер Борборго. 15 жылдык мааракеңиздер кут болсун. Алгач ошол театрдын өзүнүн составынан баштасак. Агай, сиз айтып бересизби? Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын мына түзүлгөнүнө 15 жыл болуп турат. Бизди тамашалап коюшат. Анткени бала театр деп айтылат. Чоң ата театрлар бар, ата театрлар бар. Таласта эле? Жок, Кыргызстандагычы 22 театрдын ичинен. Театрлардын ичинен биз эң бала театр, эң жаш театрыбыз. 15 жылдык эле тарыхыбыз бар. 2008-жылы ушул Талас областынын атайын ошол убактагы губернатордун демилгеси менен, ошол убактагы министрдин демилгеси, Султан Акимович Раевдин демилгеси менен ушул театр түзүлгөн. Андан бери мына 15 жыл билинбей өтүп кетти. 15 жылдын ичинде биз бүгүн отчеттук чыгармачылык жумалыгыбызды баштаган турабыз. Атайын ушу 5 спектакль менен келгенбиз. 6-чы спектаклибиз бул күндүзгү сеанс болуп эсептелет. Анан жалпы Бишкек шаарынын тургундарына жана меймандарына ушул өзүбүздүн өнөрүбүздү тартылайлы деген ниет менен келип отурабыз. Сонун экен. Алмаз мырза, айтсаңыз, кайсыл спектакльдерди алып келдиңиздер? Быйыл өзүңүздөргө маалым болгондой биздин улуу залкар жазуучубуздун Айтматовдун 95 жылдыгына утурлай 2 спектакльге келдик. Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык Жамиля, анан Кызыл жолук Жалжалым, Делбирим деп койсок болот. Анан орустун классиги Гогольдун чыгармасынан алып келдик, Текшерүүчү, Ревизор. Анан таластык болгондон кийин Манастан баштабасак болбойт деп биздин көрүнүктүү эжебиз Алмагүл Алсейитова башкы ролду аткарган Семетейчи Сейдана деген Манас тууралуу спектакль. Анан комедия Жеңишгүл Өзбекованын калемине таандык Күйөө Сатан. Анын артында 1 сааттык өзүбүздүн ансамблыбыз бар. Анан конокторубуз бар, ылчыларыбыз, концерт болот. Ошондо жалпысынан 6 спектакль алып келдик. Күндүзгүдө балдарга, студенттерге наркотикага каршы жашагым келет деген спектакль алып келгенбиз. Жалпысынан 6 спектакль, анан 1 концерт. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз тууралуу дагы бөлүшсөңүз, алып Чыгармачылыгымда буюрса көп жылдан бери иштеп келатабыз. Эң акыркы токтолгонубуз ушул Талас областында. Агайларыбыз, балдарыбыз айткандай, чынында Кенже театры, Кенже улусокто ат салышып, улуу аксакалдардан кем калышпай, аракетибизди жасап, эң эле аксакалы мен калгандар биздин балдар, агайларыбыз бар дегендей. Баарыбыз жапатырмак киришип, буюрса ушул декадага 1-чи жолу келип атабыз, ооба. Борборго негизи 1-чи жолу мындай чоң масштабта. Ооба. Бүгүн коюла турган Семетей Сейдана спектаклин дагы бир канча жыл болуп калды. Бир келип көрсөтүп кеткенбиз. Элдер ушунчалык көп келип, места табылбай аншлаг болду эле. Дагы эле күтүп атабыз, буюрса дагы бир аншлаг болуп элдердин кол чабуусуна жакшы ийгиликке ээ болуп келели деп. Бүгүн буюрса ошол кечинде бир 6:30-да башталат го. Семетей Сейдана спектакли Бактыгүл Сейитбекованын баягы 3 томдук Семетей жөнүндө жазылган китептери бар. Жыпара Исабаеванын ошол 90-87 ашуу деп жазылган повестинде ошонун ичинен алынган сценарийин Элмира Токтомушева деп жазылды эле. Анан ойной турган ролдо өзүм баягы мындайча айтканда моноспектакль деп коебуз. Арасынан элестер келип кетип турат. Ошо 1 саат 10 мүнөт ошо сахнада болом, буюрса. Тынымы жок, буюрса. Чоң жоопкерчиликте турабыз. Бир жакшына кайгылып баштап алсак деп атабыз, буюрса. Азыркы өтүп жаткан спектакльдерге дагы катышып калдыңыздарбы? Бардыңыздарбы?
Кыргызстанда өтүп жаткан, жаңы форматта өтүп жаткан төлгө спектакль өтүп атат. Мисалы азыр театр сүйүүчүлөрү шаарда арбын. Өтө кубандырат. Мына мамлекеттин, биздин азыркы президенттин, министрлер кабинетинин төрагасы, жана ошондой эле биздин азыркы министрибиз Алтынбек Аскаровичтин демилгеси менен быйыл ушунчалык маданиятка акча каражат бөлүнгөнү, аз эле акча эмес, миллиондоп бөлүнүп атат чынындачы. Канча жылдан бери алынбаган аспаптар алынып атат. Биз канча жылдан бери акча каражатка муктаж болуп жүрөт элек. Мына ошол мына койгула, иштегиле, гастролдогула, иш сапарга чыккыла деп дагы акчаны берип атат. Мына ошонун негизинде мына бүгүнкү биздин жумалыкка келип атканыбыз дагы акча мурда мындай театрдын акчасы болсо келчиң, театрдын акчасы жок болсо келбечиң, өздүк каражаты да. А мында мамлекет берип атат. Мамлекет берип мынакей келип атат. Ал эми ушул жаңы типте коюлуп аткан спектакльдерге көрдүк, сөзсүз түрдө албетте Төлгөнүн ачылыш аземине келгенбиз, биринчи премьерасына келгенбиз. Ромео и Джульетта, эмне деген керемет спектакльдер коюлуп атат, аншлаг менен өтүп атат. Бизди кубандырганы элдин театрга келип баштаганы. Мына бизге министрликтен атайын талап коюлган бардык оюн зоок мекемелери, жалаң эле театр эмес, филармонияларда жерлерди кыдыргыла деп атат. Мына биздин жамаатыбыз Талас областтык музыкалык драма театры быйыл Жалал Абад чергесинде болуп келди. Анын ичинде Токтогул, Токтогул районунда, Каракөл шаарында, ошондой эле Ала Бука, Сузак, Аксы, Чаткалдын Сумсар айылында мына ушул жерлерде 12 күндүк иш сапары менен. Айылдыктар кандай кабыл алды, кандай көрүүчүлөр? Туруктуу көрүүчүлөр экен? Театрдын мындай нерсени биз бул таң кала турган нерсе эмес. 30 жылда биз муунду жоготконбуз, театрга келе турган. Совет Союзунун учурунда биз мына студент кезде бизде мындай 1-2 жолу кыйнап алып келчи да, анан ар жагында өзүң эле келчисиң спектакльге. Азыр болсо биз 30 жылда театр гастролдой, башка бир саясат болуп, токтоп калган учур болуп, мына азыр быйылдан баштап биз башкача бир дем менен кирдик десем жаңылбайм да. Элдин маанайы жакшы. Спектакльге болгон, мына ушул Алмагүл барып келди, Алмаз барып келди гастролго, Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук делбирим, жана ошондой эле жана Адылбек Болорбек уулунун Жашагым келет аттуу 2 спектакль менен 2 сеанстан, барган жерибизге 2 сеанстан берип көргөзүп келип аттык. Эми кабыл алуу өтө жакшы. Сөзүңүзгө даралчы ошол көрүп аткан көрүүчүлөр башка көрүүчүлөрдөн дагы ошол аймакка барганда ар бири чымындын үнү да угулбайт. Ушундай майда балдарга чейин окуучулар, чоң класстардагы келип атты. Бир мындай үн жок. Биз менен кошо ошол окуяга кирип, биз менен жашап, ошондо анан бүткөндө шатырата колдорун чаап, ыраазычылыктарын билдирип, дагы келерибизди суранышып калды. Бул аябай жакшы нерсе да биз үчүн. Алмаз мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Азыр демек муун ушундай жандуу спектакльге суусап калганбы, же болбосо театрдын сапаты өскөнбү? Жогоруда Акылбек Исабекович айткандай 30 жылда биз муунду жоготуп алыптырбыз негизиндечи. Азыр сиз айткандай биздин муундар азыр эми интернет тармагына көбүрөөк кирип кетип атат да. Ошонун себебинен биздин министрибиз Алтынбек Аскарович чет айылдарга барып кыдыргыла, маданиятты көрсөткүлө, театр эмне экенин көрсөткүлө деген негизинде биз ошо чет жактарга барганга аракет кылдык да, ошо Чаткал районунун Сумсар айылына чейин бардык. Эми буюрса ал жакта ошо суусап калыптыр негизи. Маданиятка суусап, көкүрөгүндө бир нерсе мындай бук болгон сууп. Эми сахна бул трибунада карап турганда билинет, суусап турган адам билинет. Балдар суусап калыптыр. Демек биз ошо министрибиздин сөзүн эки кылбай, жерлерге чет айылдарга барып, ушундай жакшы спектакльдерди коюу максатында, максатыбыз бар. Ошо ишке ашырганга биз дайыма умтулуп келатабыз, умтула беребиз. Кыскасын айтканда ошо
жазында да көп эмелер бар, биздин тапшырмалар бар. Ошо чет жака Казарманга, Жумгалга, Сусамырга дегендей жайылтуу максатында ушинтип иш ашырайын деп атабыз. Буюрса жакшы болот го. Спектакльді коюуда образ жаратуу бул бир, анан декорация, шөкөттө, музыкалык коштоо бул жагынан кандай? Баягы илгери Нарын театрын көргөндө мындай кызыл, сары пазик көрүнчү эле. Азыр элесте. Азыр спринтер менен бир эме келдик, бир состав деп койсок болот. Биринчи эме келдик, спектакль ойной тургандар. Анын аркасынан сиз айткандай декорация, кийимдер, реквизиттер бир автобус келди, бир спринтер деп койсок болот. Ал эми 3-чү күнү буюрса биздин өзүбүздүн эмелерибиз бар, ансамбльибиз бар, алар да келет. Декорация көп эле. Анда жакшы, биз ошо кыргыздар менен тыгыз байланыштабыз. Жок нерселерибизди, бар нерселерибизди эле сизде бул бар болсо албай эле коелук деп мындай. Кыскасы айтканда, ошол Кыргыздрамдын жетекчилигине биз өтө ыраазычылык, Асылбек Абазовичке өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени биз бардык декорацияны толугу менен алып келе турган болсок, анда дагы бир машина болмок, дагы бир автоунаа керек болуп калмак да. Анан ошол кем каршыларыбызды мына эми окшош эле да, негизи кээрки жанагы ошол задниктер, кулисалар, половиктер деп коет, ошолор керектүү нерсени бирден эле албай, оролуп аны няп келесиң. Бирок өзүбүзгө керектүү нерселерди алып келгенде эле эки автоунаа менен атайын бир алып келип, анан автоунаабыз кайра барып, артка барып, кайра эметип келди. Дагы айтып атпайм, мынчалык акча бөлүнчү эмес депчи. Биз автоунааларыбызды да оңдоп алдык азыр учурда. Ошо акча каражаттын бөлүнгөн эсебинен канча бир жылдан бери бузулуп жаткан автоунааларыбызга чейин оңдоп, мына Кудай буйрса биринчи моторун оңдогон. Эки ашып келдик, сүйүндүк, жакшы оңдолуптур депчи. Аябай сүйүнүп атабыз. Амагүл айым, ушул алып келген спектакльдердин маани маңызына да токтолсоңуз, актуалдуулугуна бүгүнкү күндөгү. Бул биз кыргыз баласы негизи, биз кылымды карыткан кыргызбыз. Биз аян менен да жашайбыз да. Аянга ишениш керек экен. Аянга ишенбегени бар, ишенгени бар. Бирок бизде каада салтыбыз, үрп адатыбыз дегеле вообще өзүбүздүн кыргыздын жашап келаткан, кылымдап келаткан аян деген бир өзү күчтүү айтылган жакшы нерсе бар. Буга ишенбей койгонго да болбойт экен деген бир маселеге токтолобуз да. Анткени ошол аян менен күрөшүп отуруп аягында эзели эки ооз сөз билбеген, манас айтпаган эле карапайым эле айылдагы аял киши кийин манас айтып калып атпайбы? Ошол түшүнө кирет аян. Манастар көрүнөт экен, баатырлардын баары көрүнөт. Ошо тороп алганда аялды. Анан айыл ойлойт да баягы кичине жинди болуп калды, ооруп атат окшойт деп, кыргызчылыгы бар. Андай мындай деп келсе эле баары дени карды соо. Анан кийин бара-бара жүрүп отуруп, бул окуя өзү болгон экен. Токтогулда ошол жана биз айтып аткан Бактыгүл Сейитбекованын өзүнүн апасы, Молдоке кызы ошо эме Сейдана апа. Бул болгон окуя. Кийин эле 2006-бы кайтыш болот экен негизи. Анан бул киши ошол улам аянга баш ийбей отуруп, аягында баш ийип, балдары улам өлүп турат экен. Жылына бирден эркек балдары. Аягында анан баш ийип ошо аянга мен айтышым керек экен, бекеринен түшүмө кирип атпаса керек, менин жан дүйнөм башка болуп калды деп, жок дегенде кичүү кичинекей кийинки балдарын аман эсен алып калыш үчүн ар бир жерди кыдырып, ушул талас өрөөнүн абдан кыдырган экен. Талас менен Токтогул өзү жакын эмеспи? Ошол мүрзөлөрдү кыдырып балдарын алып алып, анан эл ойлойт экен да баягы тыйын сурап жүрөт экен, буга бир кичине жардам берип коелу деп, баягы 70 жаштан 7 жашка чейинки баардык элдер келип тыйын берсе тыйын алчу эмес экен. Мен батага суу сап келдим. Мага баталап, мени баталап, бата берип коюңуздар деп. Бул ошондой чындыктан чагылдырылып келген, жазылган. Анан бүгүн ошону буйруса элдерге көрсөтөлү деп атабыз. Башка ролдордон, башка образдардан өтө мунун өзгөчөлүгү ушунда. Актуалдуу темасы баягы 1000 окугандан бир көргөн деп. Биздин балдар дагы, эртеңки өспүрүмдөр дагы муну көрүш керек. Ишенип, ошондой болот турбайбы деп. Бизде кыргыз өзүбүз башкабыз. Биздин кыргызды мен бир айткым келет. Биздин каныбыз
эгер өзүбүздү өзүбүз алып ушундай бир баардык бир жаман нерсеге барбай ички дүйнөбүздү оңдоп жалаң позитив менен жашагандай болсок, биздин каныбыз өзү касиеттүү экен. Негизи ар бир нерсебиз ошол келип турат экен. Ойлогон оюң, биз мисалы үчүн түш көрүп алгандан кийин жакшыга жоруйбуз. Жаманга жоруба, жакшыга жору деп коюп, ошонун баары ырым-жырымды баары биз колдонуп келебиз. Ошол нерсенин баарын бүгүн ойнолот. Ошол образ бар. Буюрса барып көрүңүздөр. Калганын спектакльде көрөлү. Кудай буйрса. Чакырып кетсеңиз болот. Бүгүн кайсы спектакль менен саат канчада башталат? Репертуарды мен бир сыр айтып койсом, анткени бул эми бир чет шаардыктарга анонс болуп калат. Анонс кылып айтып койсок, мына бүгүн 18:30-да ушул Бактыгүл Сейитбек Ажыпара Исабаевнын калемдерине таандык Семей Течиси спектакли, ал эми эртең Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинен инсценировкаланган Жамиля спектакли бул 10-ноябрда, ал эми 11-ноябрда кечки саат 6-да, кечки 6:30. Ал эми бул Семей Сейданан режиссеру Кыргыз Республикасынын эл артисти атактуу биздин агайыбыз Замир Сооронбаев, ал эми Жамиля спектаклинин режиссеру Урматжан уулу Нурбек. Ал эми биз 11 күнү болсо классикага кайрылганбыз. Гогольдун текшерүүчү ревизор, атактуу ревизору азыркы заманга алып келген. Бул 19 кылымдагы ревизорду көргөзбөйбүз биз. Азыркы замандагы биздин Кыргызстандагы болгон окуяны көргөзбөйбүз. Ревизорлор бар. Жөнөкөйлөштүрүлгөн. Мунун режиссеру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Назым Мендибайыров, Абдумомунтов атындагы театрдын көркөм жетекчиси. Ал эми 12-синде болсо кайрылда Айтматовго кайрылабыз. Кызыл жоолук Делберим. Муну койгон режиссер Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Нурлан Асанбеков. Ал эми акыркы күнү болсо комедияга кайрылабыз. Биздин өзүбүздүн жакшы көргөн эжекебиз Жеңишбек Өзбекованын Күйөөс атам комедиясы жана артынан чоң программадагы концерт. Эми биз концертке конок кылып биздин Таластын кулундары Аалы акынды, Амантай акынды, Максат акынды, ошондой эле биздин бир кезекте окуучуларыбыз болгон Султан Садыралиевди, Өмүрбек Андайбеков, Оманы, Кундуз Таштаналиева жана ошондой эле Алымкул Мамырбаевдарды чакырганбыз. Жана биздин театрдын ошо быйыл түзүлгөн фольклордук ансамблинин чоң программадагы концерти болот. Келип көрүп кетиңиздер деп ушул 5 күн бою чакырабыз. Ал эми күндүз жаш өспүрүмдөр үчүн кырмыштуулукка, наркоманияга каршы муну ички иштер министрлиги менен чогуу иш алып барабыз деп десем жаңылбаймын. Өспүрүмдөр арасында жашагым келет деген спектакль. Бул жалаң өспүрүмдөргө көргөзүлүп турган, балдарга көрүп керек экен. Муну биз атайын Талас чергесинде да көргөзгөнбүз, ушул Жалал абад чергесинде көргөзүп өттүк. Дагы бир өзгөчөлүгү биздин ар бир спектакльде чыгармачылык отчет болуп аткандыктан биздин театр абетибиз агайыбыз сыйлаган Жаныш Кулманбетов баштаган көркөм эксперттик комиссия 5 күн бою биздин спектакльдерди келип көрүп, аягында өздөрүнүн жыйынтыгын беришет. Баасында берет экендер. Баасында сөзсүз түрдө. Силерге андай ийгилик каалайбыз. Рахмат. 5 күн бою анда Бишкекте өтүп жаткан Талас облустук музыкалык драма театрынын спектакльдерин көрүүгө чакырмакчыбыз. Замана өзүн көрсөтүлөрүн улантат.